Бекмырза Рахман уулу. Негр бала, атаң кайда? Детектив. Чыгарманы окуган Адлет Чубаков. Кыргыз элине министрдин кызынын махабаты, Кытайдан качкан келин Рекет, Балекеттүү Байтал Базар, Төрөбек Балбан жана башка чыгармалар менен кеңири маалым болгон чебер жазуучунун кезектеги бул чыгармасында чет жерде окуган, көкүрөгүндө Кытай триадтарыныкындай жаалдуу жыландын татуировкаланган сүрөтү бар, кылмыштуу иштерге аргасыз аралашып калып, Африкадан уурдалган принцтин казынасынын бир үлүшүнө ээ болууга жетишкен негр балалуу кыргыздын кыз келиндерине тиешелүү аруу касиеттерди эң бийик сактай билген чырайлуу периште, таттуунун оор кыйыштуу тагдыры жана туулган жерге болгон ашып ташкан сагынычы менен тааныша аласыздар. Чыгарма учурдагы жаштар кызыккан эң маанилүү маселелерге кайрылып, аны даана ачык, абдан кызыктуу чагылдырганы менен айырмаланат. Экинчи аудиобап. Кызыл китептеги кыз сыры. Коркунуч. Эс тарткан соң кыялымда кымбат эсептеп, бекем сырга тартсактаган 3 чоң максатым бар эле. Кыргыз телевидениясынын үнү керемет диктору же комментатору болуу. Ак жүрөк келишимдүү, акылдуу бир жигитти сүйүп, ага ак ниеттүү жар болуп берүү. Анан кайсы жерде жүрбөйүн балалыгымдан балкып сүйгөн ысык көлдүн кумдуу жээгинде ар жыл сайын эс алып кетип туруу. Бирок бала чактан багып, канат куйругун тарап өстүргөн кыял максаттардын бирине да жетпедим. Турмуштан аксасаң, аны жазмыштан көрбө. Өзүңдөн кеткен кылмыштан көр деген макал сөздүн төркүнүндө чындык уялап жатат. Атамдагы байкушум турмуш тумшукка соксо, ала салбас алып жок деп калчу. Көрсө жашоонун ыйрым ойру, татаал жолу ал кишини дагы көбүрөөк жаңылтып жаздырган көрүнөт. Ал күнү кооптонуп коркуп отурдум. Профессордун 6 бөлмөлүү ээн үйү тардык кылып, кадам табышынан көтөрүңкү чыккан адам үнүнөн элтее калып, эсим чыгат. Ичимди ит жеп, жан дүйнөм ойго тойго. Телевизор көрүп, радио укпайм, бирок колумда китеп бар. Канчалык китептеги окуяга сүңгүп кирейин десем да, жүрөктүн толтосунда уюган корку сезиминен арыла албай, кимдир бирөө эй десе, ба деп бакырып жиберүүгө даярмын. Жөн жай келгендерге да эшик ачпайм. Ал эми тышка эшигеликке эс алуу үчүн чыгуу да чоң маселе. Болор коркунуч жөнүндө милицияга билдирүүгө болбойт. Мекениме кетсем десем 2 көзүм төрт. Бирок менин жөнтөгүмдө сокур тыйыным да жок. Күтүү кандай жаман, айрыкча коркунучтуу, доону, оозуна ак ит кирип, көгүт чыкпаса да мистее тигилип, басынта мамиле кылып, акча гана деген заар өң жүздүү, өткүр көз бирөөнү. Башкалар үчүн тооктун басынчалык сезилбес. Ал эми мага болчойгон суммадагы карызды доолап, доочу келет. Колуна тийсем 2 чайнап 1 чута турган жангечтилерин ээриште келет. Ал эгер кечиктирсең, Измайловчулардын колуна салып берем, териңди тетири сыйрыйт деген көпчүлүк шаардыктардын жүрөктөрүнүн үшүн алган Крым группаны эске салып, анын кекеткен сөзүнө ишенсе болот. Анткени ал биздин курстун балдары көзүнчө да көмүскө да атаманша деп көкөлө түшкөн көйрөң чалыш, бирок өңдүү түстө тилинен да келген, бетке чаап зүйрөгөн элде жок кийимдерди кийген, кызыл түстөгү жапжаңы поло автомобилинен түшпөгөн курсташ кыз. Аты Мариана. Мариана Вересова жергиликтүү университетке сейрек келген. Лекция, практикалык сабактарга аз санда катышса дагы, зачеткасы ар дайым жакшы же эң жакшы деген бааларга толгон. Курстун эркеси. Тегерегинен кавказдык жигиттер үзүлбөгөн, угушубузга караганда Россияга белгилүү нефтемагнаттын кенжетайы. Туш тараптан келген студенттерге, алардын ичинен бизнеске аралашкысы келгендерге, зарыккандарга үстөгү менен акча берип, бирок убагында төлөй албаса штраф кошууга маш. Кадыр көңүлгө тааныш тамырлардын жүзүнө карабаган ташпоор, көк көздөрү суз, сары чачтуу кырдач мурун блондинка. Мен да амалдуу Марианнанын акча жыттуу торуна чалынгандардын бирмин. Колумда 3 күбөнүн көзүнчө жазып берген тил катым бар. Мамлекеттик күч структураларына билдирсем, таасири күчтүү нефти кожоюнунун кенжеси кайра алдамчы деп өзүмдү түрмөгө каматтырып сала турган иш. Бул профессор Андрей Васильевич Спрадиновго таандык. Раматылык атамдын жан досу. Менин бул чоң шаарды окуп калышмада Аяш атам себепкер болгон. Жайкы отпускасын ар жыл айыларында ысык көлдө өткөрүүнү жакшы көргөн профессор биздикинде жүрө турган. Атам экөө өтө ынак эле. Кайыкка түшүп алып балык кармашчу, тоого ат минишип,
аң улашкан бойдон 2-3 күн жоголушчу. Көбүнчө арак шарап ичип, көл жээгиндеги кум үстүндө күнгө кактанышып жатыша турган. Тааттуу жакшы окуйт, өзүнө тың. Биздин тилди да жакшы билет. Досум, ушу кызыңды мага бер. Бекер окут берейин. Үйүм чоң, биздикинде жашап окуп жүрө берет. Деп жатып мени Москвага алып келип, өзүм каалаган Москва мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырткан. Тилекке каршы профессор мени 2 курска көчкөн учурда 5 жылдык келишимдин негизинде университетте сабак берүү үчүн аялын ээрчитип Аргентинага кеткен. Үйдө жалгызмын. Тепкичтер менен дүк-дүк дедире жүгүрө түшкөн кадамдардын дабышы, шарак деп ачылган лифт катуу сүйлөгөнүн баары шектүү, коркунучтуу. Бар балекеттин баары күтпөгөн жерден башталды. Атаң катуу ооруп жатат, тез жетип кел деген телеграмма колума тийгенде эсим кетип, колумдан китебим түшүп шалдырай отуруп калдым. Бир жагынан бекер чакыртышкан жок, соо аман эсен болгой эле. Же кырсыга кабылдуу экен деген сарсаналуу ой жүрөктө эссе, экинчи жагынан алыскы жолдун жолакысы үрөйүмдү учуруп турду. Атам 64 жашта эле. Али бели каарылыкка бел коюп ийер түрү байкалчу эмес. Тынч болду экен деген кабатырланткан ой Москва-Бишкек багытындагы авиарейске билет алууга аргасыз кылды. Канчалаган кыздарды акчага азгырып, акыры белчесинен карызга баткан аларды мурдунан жетелеп алган курсташым Атаманшага барууга туура келди. 1 жылдан бери мени притондорго, түнкү клубтарга, казинолорго бирге барууга көндүрө албай, шикарный жашоону убада кылып жүргөн ал сумкасын ачып жатып, угуп кой, 5000 рубльди 1 айдан соң 5000ге жеткирип бересиң. Кечиксең штраф. Мурдатан дос болгонуңда бүгүн ар кимден акча сурап кыйналбайт элең. Мен алдагандарды аябасынды жакшы билесиң, Таня, деди сөөмөйүн кезеп. Тобокел, агайын тууган эл журт бар, эптеп таап беришер деген илгери үмүткө топуп кылып Кыргызстанга жөнөй берген элем. Айылда мен ойлобогон кайгылуу окуя күтүп туруптур. Кан басымы көтөрүлүп кетип, мээсине кан куюлуудан улам асылым атам кайтыш болуптур. Сөөгүн жерге коюшканына 1 күн болгон экен. Жайында каникулга келгенимде айланчыктап эле жаныман кетпей, көпкө чейин тигиле карап, бизди уят кылбай жакшы оку балам, апаң экөөбүздүн сенде ишеничибиз чоң деп кайра кайталай берген. Көрсө атамдын мага айткан акыркы керес сөзү ошол болгон турбайбы? Ыйлап сыктап жүрүп 3 күн анын артынан жетиргин өткөрдүк. Окуудан калып кетпейин, мен кайтсам окшойт деп ага туугандарга айта албадым. Шарт жагдайды туура түшүнгөнү түшүнбөгөнү бар. Атасы кайтыш болуп, апасы бир туугандары күйүтүн тартып отурса, бул кыздын окуума кетет элем деген эмнеси, жакан ушул кызын бөтөнчө жакшы көрчү эмес беле, деп айылда ар түрдүү кеп сөз канкулап жибериши мүмкүн болчу. Биротоло 40 өткөргөндөн кийин кет кызым. Окууң эч жакка качпайт. Мугалимдериң деле адам. Биздин элдин каада салтын түшүнөр, деди апам мени кетиргиси келбей. Эң чоң татаал жагдайдын ортосунда чайналып, кайсырысын эп көрөрүмдү билбей кыйын абалда турдум. Калайын десем Атаманшадан алган акчамдын пайызы көбөйөт. Биротоло 6 апта окуп, билим алып жаткан соң карыз курузу жок, коркуп үрпөй жүргөнүм жакшы. Кетейин десем аңыз кеп сөздөрдөн айбагам. Акыры арадан 1,5 ай убакыт өткөн соң Москвага кайтып келдим. Кайтып келгени курсун. Агам Шакен жер алышым керек. Үрөөн сатып алышым керек. Эки үйдүн түйүшү тең мойнумда. Сен дагы эми сырттан окуп иште. Өз жаныңды өзүң бак. Деп кийип кепчип жатып 5000 сом таап берди. Ал эми 7000 рубльди кантип төлөйм деген суроо келер келгенче жүрөгүмдү оорутуп, Атаманшанын көйрөң кыймыл аракети, керсейген келбети, басынта сүйлөгөн мамилеси көз алдымдан кетпей келдим эле. Көпкөн неме бешенемден сылыбаса да, күткөнүмдөй өтө кырс кабыл албады. Атаңдын арты кайрылуу болсун. Көңүл айтканың үчүн рахмат. Акыбалыңды түшүнүп турам. Бирок сөз берип танган, көз көрүп тандаган жаман деген. Акча ала келдиңби? Шартым болбоду. Дагы 1 ай убакыт берчи. Мейли, кечиктиргениң үчүн штрафың кечейин. Колуңда болгондо берерсиң, деп коюп басып кеткен. Ошол күнү ага ичимден аябай ыраазы болгонмун. Көрсө амал-кой митаамсылуу арканды алыс таштаганын ал учурда аңдабаптырмын. Эмне иш жасап, кантип акча тапсам деген ой башымды оорутуп, бассам турсам да иликтөөгө, изденүүгө түрттү. Сырттан окууга кылган аракетим суу кечпей калды. Анткени Аяш атамдын окуучусу декан Сергей Виноградов, профессор Андрей Васильевичтин уруксатысыз бул өтүнүчүңдү орунда албайм деп арызымды колума кайра берди. Ойлонуп көрүп, тобокел, окуумду уланта берейин деп чечтим. Ай айланган сайын карыз алган акчамдын пайызы өз убактысынан кечиктиргеним үчүн штрафы көбөйгөндөн көбөйдү. 5-6 айдын ичинде нефти магнаттын кызына 20 000 рубль берсе болуп калдым. Профессордун илим-билимге башымды саюуга берген үгүт насааты, түзүп берген шарты көпчүлүк учурда жалгыз даярданууга мажбур кылгандыктан
жаныма жакын курбуда күтө алганым жок. Болбосо группадагы шайыр мүнөз акын кыз Зинаида Ишенко, кара көз Гүласал Мусиловаларга окшогон жүрүм турумдары ишеничтүү татынакай студенткалар менен сырдашкан курбу болууга мүмкүнчүлүгүм бар. Күндө аудиторияга киргенде саламдашып койгонум, сабактар боюнча кыска пикирлешкеним гана болбосо 1,5 жылдан бери алар менен сый мамиледемин. Лекциядан соң камыр жайып, эт, май, пияз туурап, самса жасадым. Кудай буйруп, менин колумдан бышкан ысык самсаны 2 кафенин башчылары кабыл алды да, эгер жакшы талап болсо, үй самсасына көбүрөөк заказ берерин кыйытышты. Күндө практикалык сабактарды алымдын жетишинче даярдап коюп, өзүм ойлоп тапкан чакан бизнесиме киришем. 100 самса эзилбей бата турган кенен идиш ага ылайык сумкада таап алдым. Заказдын саны көбөйгөндөн көбөйө берди. Бир күнү атаманша мени университеттин ээн турган аудиториялардын бирине ээрчитип барды. Сабайт эми деген ой башыма тык урунду. Анткени бир жолу 11.000 рубль береси болуп калган Новогродтук Наташа Семенованы танапис учурунда көп студенттердин көзүнчө 2 жолу жаак талаштыра чаап жиберген. Ал терезеге жакын басып барды да, жолборстун терисинен тигилген кичинекей сумкасын ачып, ылым сигаретин алып чыкты. Үйрөндүңбү? Кызыкпайм. Антсе болбойт, минтсе болбойт. Ай, Азиянын кыздары, андан дагы эркин аялзатыбыз дейсиңер. Кылыя карап турду. Оозунан чыккан түтүн анын көгүлтүр көздөрүн каптап, тегерек тигилген норка тумагынан өйдө көтөрүлүп, терезеден тийип турган күн нуруна аралашып, ирелеңдеген бир клеткалуу деңиз медузаларына окшоп кубулуп кетип жатты. Антип айтууга акыбыз бар. Анда эмне үчүн тамеки чекпейсиң? Биринчиден кыз кишиге ылайыксыз. Экинчиден каалагандар чегип жүрүшөт. Каалаган эркек менен басып кете аласыңбы? Жок. Көрдүңбү? Жүрөгүң солтой түштү. Албетте, каада салтыбыз ушундай. Болбогон нерсе, корунуп, аяп, ак жашайм деп. Мисалы, мени 2 бала 8 классында зордуктап кетишкен. Эмне? Арт тарабынан тийген күн нурунан улам анын жүзү көлөкөгө бөлөнүп тургандыктан өткөн окуяны кекеничтүү же өкүнүү менен эскерип турганын байкай албадым. Өңүң кубарып кеттиби? Ананчы, сотко бердиңби? Ал кайдыгер кол шилтеп койду. Болбогон иш, өзүм шарт түзүп бергенмин. Ортобузда бир топ тыным өкүм сүрүп турду. Таня, акча таптыңбы? Марьянка, ушуну алып тур, араң топтодум. Дедим сумкамдан 5.000 рубль алып чыгып. Ал акчаны алды, бирок эсептебей туруп кичинекей сумкасына салып койду. Таня, сенде 3 жол бар. Же акчамды толук төлөйсүң, же менин командама кошуласың. Болбосо асынып өлөсүң. Асыныппы? Колуңдан келбесе биз жардамдашып коебуз. Тула боюм дүркүрөй түштү. Шүмшүк тилеген айт, каалоосун карап кой деп бир ойлонуп алдым да, төлөп берем, бирок пайызын эми токтот, суранам. Марьянка, шартымда өзгөрүп кетпедиби? Дедим. Аны апаңа барып айт. Атаманша узун тырмактуу манжалар менен эгимден көтөрүп, беттеримден чымчып, чачтарымды бирде оң, бирде сол тарапка же арттуу көздөй салалай тарап туруп, ылайыктуу прическа таптырса болот, сулуу, керемет кызсың. Неге бул мүмкүнчүлүгүңдү пайдаланбайсың? Деди. Проституция, коркпа. Секс индустриясы түшүмдүү болсо да сени аралаштырбайм. Кызыксаң фотомоделдикте чектен чыккан уятсыздык жок. Колумдан келбейт. Кыйшаңдаба, Таня. Сүрөткө тартылуунун позаларын үйрөтүшөт. Жапчаңы стилдүү, модалуу кийимдерди кийинип сүрөткө түшүп коюунун кыйынчылыгы барбы? Митам неменин оюнун түпкүлүгүн даана түшүнүп тургансыдым. Акырын алдап соолоп олтуруп, өзүнүн негизги максатын иш жүзүнө ашыруу. Марьяна, сенде баары бар. Байдын кызысың, биз сыяктуу алыстан келгендердин карызын кечип койсоң болмок. Сенин максатың барбы? Бар. Диктор болуу, жакшы жигитке турмушка чыгуу. Болдубу? Сен менин эмне тууралуу ойлонорумду билесиңби? Айтчы. Дүйнө жүзүндөгү эң бай аял аталуу. Гиннестин китебине киргиң келген го. Элдин көзүндүн тирүүсүндө сыйлап суктануусын каалайм. Байлык колдун кири деген. Кем акылдардын сөзү. Акчаң болсо принцессасың. Этегиңе эркегинен эшегине чейин тооп кылып турушат. Таня, ойлон. Максатташ болсоң өкүнбөйсүң. Атамдын тапкандары өзүнө буйрсун. Мен өз киндигимди өзүм кесишим керек. Көзүңө кара. Буга чейин эч ким мага сенчелик эркелеген эмес. Дагы 2 жума убакыт берем. Мына эми. Ошондон бери калган карызымды төлөй албай, ишенген самса бизнесиндин арбышы байкалбай, билбесем да бир жөн. Оңой жерден торго чалынганы бөдөнөдөй бырпырап, эмне болот экен деп коркуп профессор Аяш атамдын үйүндө камалып отурам. Калың айнек бардан ачып, төмөн тарапка көз чаптырдым. Катардагы 7 кабат үйдүн бурчунда бир караан турат.
Ал элек кайырчы, үйү жок селсаяк, аракеч, бирок мен бекем ишенген адамдардын бири. Ары бери жанынан өткөн сайын тыйын тыпыр берип жүргөн мени алыстан жазам дебей тааныйт. Жакындап калганымда жака жеңин түздөнүп, күлүмсүрөй учурашканга даярдана баштайт. Суукка кызыл мурну ого бетер алуулана кызарып, көк көздөрү үмүттүү тигилет. Бир учурларда жакшы кызматтарда иштегендигин сүйлөгөн сөздөрүнөн байкоо кыйын эмес. Арак гана түбүнө жеткен, кендирин кескен. Анын мага ар дайым күлкүнү келтирип, жаш жигиттерге окшоп бийкечтеп кайрылганычы. Дубалдарына көркөм картиналар илинип, бир бурчун флакон, дагы бирин фортепиано ээлеген бөлмөнүн тынчтыгын бузуп, кооптонгон жанымды чоочутуп, капысынан телефон шыңгырап калды. Ай, ушу үйүнө ачуу телефонду кээде сууруп алайын эле дейм. Бирок профессор үй ичиндеги чоң атасынан калган буюм теримдер жоголуп кетет деп коркобу, же болбосо менден сарсаңкалабы айтор, тез-тез байланышка чыгып турат. Ошол себептүү үй ээсин кооптондуруудан гана корком. Телефон тынбай чырылдай берди. Бул учурда кыштын кыска күнү тез эле бүтүп, кечки иңер шаар бозогосун сагалап калган. Бөлмө ичи караңгылап баратты. Жарыкты күйгүзүүгө болбойт. Терезелер эртеден бери ачылбагандыктан үй самса жытынан арыл элек. Жемек турсун, бара-бара көрөр замат көңүлдү айландырган бул жыттан арылсам десем, эки көзүм төрт. Бирок шүмшүк бая таманшанын менин үйдө экенимди билип, же байкап калышын каалабадым. Тынчтык. Деп оор дем алдым. Мындай учурларда жымжырттыктын бузулушу абдан шектүү да, кооптуу да. Жаңылышыптырмын. 10-15 мүнөттөй телефон жаагын баспаган жаш баланын бешпетери кайра чырылдай баштады. Көп өтпөй тааныш үн автоведчиктен даана угулду. Алло, Таня, коркпо. Үйдө коргологондон пайда жок. Трубканы көтөр. Сөз бар. Дене бою калтырай баштады. Эмне болот, эмне жок эми. Өлтүрүп жиберсе да бир жолугуп көрбөйсүңбү дейт азгырыктуу бир сезим. Кой, калып кууланып жатат. Тили жумшак болгону менен дили катуу. Анда качанкыга чейин жашынып олтурууга туура келет. Түбөлүк. Ага чейин чачагарат. Жаш улгаят. Жүрөк тынчтандырган окуядан профессордун үйү гана чеп сыяктуу сактап кала тургансып, куштан коркуп, корум таштар арасын мекендеген кекиликтен бешпетер бөжүп жатканым туурабы? Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт деген. Бүжүргөндөн көрө ары жок атаманшанын айтканына көнүп, айдаган жагына басып берсем не болот? Ушул ойлор канымда ойноп, дивандан турбай көпкө жаттым. Кекиртектен алган түн уйкуңду 3 бөлгөн дооматтан кутулмакмын. Эгер бал тилге салып жүрүп же алдап, порно секс же наркобизнеске азгырып алышсачы, анда ичер суумдун бүткөнү, илгери үмүт тилектердин ойрондолушу. Саналуу ойлорго аралаша саат жебеси секин жылат. Дагы бир топ убакыт өткөн соң домофондон: «Таня, подъездин алдында турабыз. Кире бериштин кодун айтып кой», деди атаманша. Демек жалгыз эмес. Көргүлүктү көрө турган учур келиптир. Ажал жетет деген ушул турбайбы? «Таня, күттүрбө бизди». Ар ким кире бергендиктен бөтөнчө кийинки шаар ичиндеги чечен террористтери сериялуу жардырган кабат үйлөрдөн соң турак үй ээлери макулдашып подъездин эшигин брондотуп, номерлүү бекем кулпу салдырып, кнопкасын басып сүйлөшө бере турган домофон орнотушкан. Кошуналардан кимдир бирөөсү келип калды окшойт. 5-6 мүнөт өтпөй лифт 4-кабатка келип токтоп, тыкылдата баскан кадамдар профессордун эшигине түз келип токтоду. Коңгуроо шыңгырады. Профессордун заказ менен бек жасалган кош каат каалгасын ачуу оңой эмес. Негизги таянычым ошол. Сырттагылар күңкүлдөшүп, сүйлөшүп, бир аз турушту да кайра жапырып тыкылдата басышып лифтини көздөй жөнөштү. Кетишти. Отурумдук болсо да жеңилдей түштүм. Көп өтпөй подъезд ичи көнүмүш тынчтыкка бөлөнүп калды. Кап дедим ичимден. Кошуна Гала кемпирдин жок болуп калганын карачы. Бүгүн ал бир жатаканада күзөт кезегин өтүп олтурат. Болбогондо тили заар, митаам, сагызгандай сак кемпир бул жерге ойлонуп келе турган кылмак. Профессордун кимиси болосуң? Паспортуң барбы? Жокпу? Анда террористсиң го. Жогол тез. Болбосо милиция 7 секундта ушул жерде болот. Демек, негедир милицияга бір күнү ишенгендей ишенет. Телефон шыңгырап, бул рет автоведчиктен кайырчы Олегтин жоон үнү жаңырды. Бийкеч, кызыл поло кетти. Ичинде 2 кыз жүрөт. Караңгы бурчта турган кайырчы баш маяш энемдин жүн жоолугуна ээктене салынып, кызыл калың пальто кийип алган мени тааныбады. Үшбөдүңүзбү? Бул сенсиңби? Түк таанылбайсың. Мына Кудай карап турат, тату, деди атымды тагайта албай. Самса алып келди, мысык. Рахмат, курсак ачты. Олег мен пакет ичинен алып чыккан чакан түйүнчөктөгүнү сугалактан ала коюп, шу жыттап алды. Бах, жытын карачы. Тим эле жыпар, рахмат.
Экөөнөн башка кабинада экөө гана бийкеч. Поло минип келишти да кетишти. Жакшы кал. Ар дайым кызматыңдамын бийкеч. Турмуш агымы агындыдай жээкке эрте тээп таштаган селсаяк жолуна түштү. Негедир эл кумурскадай жайнаган кенен шаардан ушул кебете кеч биригер ара кечке ишеним артып, күнүм түшүп турганына таң калдым. Кайырчы болсо да кароол болгон, жан тарткансыган карааны көзүмө жакын көрүнүп турду. Карайлап калганда бир тирүү жандын айткан тилиңди алып, тапшырмаңды аткарып турганы аз да болсо кубат берет турбайбы? Бир топко чейин уктай албай чабалактап, кыйналып, келер күндүн камын ойлоп жаттым. Эми кандай иш кылсам болот? Ишенген эл журт алыста, таянган аяш ата чет өлкөдө. Кандай кылыш керек деген суроо маңдайымда баадырайып, чечкиндүү жооп күтүп турду. Айылга кетейин десем, жол кире жок. Аны топтоо үчүн бир жумадан ашык убакыт керек болот. Ага чейин атаманша мени аман жашата коебу? Байкашымча бет алдында бүлбүлдөп жалгыз жол турат. Ал жол түпөтүз нефти магнаттын кызына алып барып такайт. Андан ар жагы мунарыктуу, тоңгуюк жана белгисиз. Шакен байкем түшүп кетти эсиме. Эгер ал ич тардыгын коюп, эркектик кылып койгондо мындай жагдайга туш болбойт элем. Ай, Шакен байкем ай. Ал калып Москвага мени жөнөтүшкөндө эле секин токуму болуп калган, ошол таарынычын эндигиче унутулбай жүргөнү кантип жакшы жосун болсун. Бир торпогун сатса жетмек. Көкөрүп койбоду ошондо. Көрсө, атадан алтоо болсоң да ар жалгыздык башыңда деген макал бекер жерден айтылбаптыр. Ошентип окуу калабы? Бишкекте жождор жайнайт. Ошолордун биринде филфак бардыр. Эгер бар болсо, Москва мамлекеттик университетинин филология факультетинин биринчи курсун бүтүргөнү анык деген справка алып, которулуу жолу менен кетсемчи. Декан Сергей Виноградовго болгон окуяны ачык айтып, ак сүйлөшүп көрсөм кантет? Жыйынтыгынан үмүт кылууга болбойт. Кыскасы качат экенмин го. Атаманшадан ошончолук коркуп, экинчи курска чейин жетип алып, анан карыз болдум эле деп ойт бергеним уят иштейм. Раматылык атам дагы менин Москвадан билим алуумду аябай каалабады беле. Эмгегинин акыбети кайтпай, мээнети текке кетеби? Ушул ой уйкумду умачтай ачты. Асман бүркөлүп күндүн көзү көрүнбөйт, дагы кар жаачудай түрдүнөт. Суук ичиркентип, анын күчүнөн көз кычыктарыңа жаш пайда болот. Москванын зырк аралашканда ого өтер күчөөчү ит өлө турган суугунан зампарлап жааган кар бүртүкчүлөр гана сактайт. Муздак жел басылат, шаар ичи жылуу тартат. Түнү бою түйшүктөнүп бышырган самсалардын жаңы партиясын заказ берген кафелерге жеткирип берип, мурдагылардын акчаларын алган соң жеңилдей түшкөн сумкамды көтөрүп үйгө жөнөдүм. Дагы ушулар сыяктуу эки ашкана менен келишим түзүүгө жетишсем, ишим илгерилей түшмөк. Караңгы түшүргөн карыздан ошончолук тез кутулмакмын. Бирок канчалык көп самсаны ким жасайт? 100 даанасын даярдай албай, эсим эки болуп жатканда. Терең ойго аткан мени колун чекесине такай чест берип, маңдайыма күтүүсүз тура калган милиционер токтотту. Старший лейтенант Яшков. Сүйлөгөн сайын ооздон чыккан жели буг айланып кетип жатты. Гражданка, документиңди көрсөт. Милиционер паспортумду текшерип болуп, сумкамды көздөй эек чаңсады. Ичинде эмне бар? Бош. Ачыңызчы. Бурур эткен жагымды тамак жытына туруштук бере албай турду милиционер. Эмне салдың эле? Динамит. Тамашалашкың келип жатабы? Көздөрү шектене ойноктоп алды. Самса. Ох, жытынайт. Өзүң жасайсыңбы? Таттуубу? Тилиңизди кошо чайнайсыз. Мындан көрө притондорго, диско-клубтарга, кафе-барларга официант болуп иштебейсиңби? Студенттердин көпчүлүгү ошентип жан багышат. Рахмат кеңешиңизге. Интызарлана караган милиционер кеткиси келбей турду. Биздин бөлүмгө да алып келип турбайсыңбы? Ууланабыз деп коркпойсуңарбы? Сен ууласаң мейли. Бандиттин дейди огунан көрө татынакай кыздын колунан жан таслим болгон бейиш. Ал жакка ашыкпай кое туруңуз. Сен сурансаң анда мейли. Телефон, дарегиңизди калтырыңыз. Ошентип динамит эмес, самса жыттуу көк сумкамдын жардамы менен дагы бир топ кардар таптым. Эртеси телефон аркылуу байланышып товарымды көтөрүп жетип барсам, сыртка чыга калган Яшков эки жагын карап алды да, оролгон ак дасторконду ачып бир самсаны лап тамшанып жатып жеди. Мындай тамак үчүн биздин жигиттер эч нерсесин аяшпайт. Ал 30 самсаны базар баасында кымбат сатып алды. 2 күнгө жетпей эки келишим түзүп койгон кафелерге каттоого үлгүрбөй калдым. Анткени Яшковдун кесиптештеринин заказы эле 100дөн ашып кетти. Ал тургай кимдир бирөө жеткире койгонбу айтор, анын генералы да чай менен ичилген самсага жакшы баа берип жатыптыр. Самсадан улам бейиши болгор чоң энем эсиме түшүп жүрдү. Төркүнү түштүк тараптан боло турган. Апасы Алмахандан кантип тамак жасаганды үйрөнгөнүн айта берчү.
Бага эт, пияз, мурч, куйрук аралашкан даамдуу самса жасоону үйрөткөн ошол чоң энем. Камырга соода, жумуртка кошуп, ийине жеткире ачытканды, жейганды, бышырганды, кыскасы баарын жасатып көргөн. Ар кандай тамактарды таттуу жасоо ал кишинин хоббиси катары сезилер эле мага. 3-күнү кар токтоду. Жол жээктери күрөндүлөргө толгон. Четине ташып кетип жатышса да чекеси ойла турган эместей. Кычырт кычырт эткен таманымдан чыккан дабышты тыңшап келатып, Алектин жанына кантип жеткенимди аңдабай калыптырмын. Бикеч, сага коноктор келишти окшойт. Бирок мингендер мерс. Бул жерге мурда келбеген чоочу машина. Кирсемби кирбесемби деп ойлонуп калдым. Баары бир эсептеше турган болгон соң бекинип, качып кайда барам? Сабагымды таштабайын деп, дүйшөмбү күнү университетке бармак болуп жаткамын. Алектин колуна 5 рубль карматтым. Ал кабат алкышы менен тойгузуп, ордунда кала берди. Лифттин эшиктери кайта жабуулары менен кошунабыз Гала кемпир тыпыя кийинген адаттагы тыкандыгынан жазбай босогосунда пайда болду. Көздөрү кызы эркек төрөп бергенден бешбетер кубанычтуу күлмүңдөйт. Таттуу, билесиңби сага кимдер киргенин? Кимдер? Гер маралдай керилген кыздар. Акырын мага эңкейди да, курбуларыңа таттуу токоч, куурулган козгарын бердим. Кайда алар? Меникинде. Аңгыча Галанын арт жагынан 3-курста окуган Кассира деген узун кыздын мирес жүзү көрүндү. Түшүнүктүү. Демек атаманша келиптир. Мага көрсөтчү болсо, үйдө көрсөтсүн деген ой менен эшикти ачтым. Биздикине киргиле. Кассира узун бойлуу, далылуу, карлуу кыз. Ошол үчүн аны кээде атаманша жанына кошуп алганын көрүп калчумун. Вампирлерге окшоп кубарган жүзү, ичкери кирип кеткенсиген чуңкур көздөр менен бет түзүлүшү осол да, копол да көрүнөт. Анан Гала булардын эмнесин Гермаралга теңеп жүрөт. Акылынан адашып калган жокпу? Карлык жакындамак турсун такымдап турат, ошондон го. Кайда жүрөсүң? Бизнес, акча табыш үчүн. Кана, сөзгө Кассира кыпчыла калды. Эмне кана? Акча. Бармагы менен сөөмөйүн жаны кылады. Барчары, сага акча эмес 6 тыйын да карыз эмесмин. О, тиштек чычкандардей болгон. Өзүң чычкансың. Негедир аны Галланын үйүнөн көргөндөн бери табым сүйбөй, итиргейим келип жатты. Андан көрө сүйлөбөй турса абдан дурус болмок. Качкилердин 2-3-өөнө салып берип, эшек куртуңду мурдуңдан түшүрүп койсом окшойт. Түрмөдө чиригин келбесе. Кассира керсейген бойдон ордунан турду. Өйдө тур, кана. Турбайм. Сен кимсиң мага буйрук бергидей? Ал колумдан мык чыгармады. Мен күч менен тартып алдым. Бара-бара ага болгон жек көрүм кайнап, ачууга айланып, анын ичинен ашып ташып баратты. Жапайы! Вампир, өзүңө карачы. Кимге окшоп турасың? Эмне? Кайталачы. Дүлөй. Чыдай албай кетип мени ийинден түртүп жиберди. Жыгылбадым. Бирок кетенчиктеп кеткен жеримден кайра күүлөнүп келип, Кассира вампирди көкүрөктөн ары түртүп жибердим. Ал артындагы диван креслого чалынып, чалкасынан түштү. Мындай күч кайдан пайда боло калды билбейм. Айтор ашканага жүгүрүп кирип, арты ашыкча күйүп кеткен самсаларды кырган жалтырак, учтуу чоң аш бычакты ала коюп, учуп кайра барсам, тигил ордунан туруп келатыптыр. Бул чет өлкөлүк маркадагы кайкалаганы, жарыкка жалт-жулт этип жаркылдап турганы менен оозда, кайра баам сала караган кишиге коркунучтуу да көрүнчү. Жат, вампир өлүгүңдү көрөйүн. Чочкодой чаңыртып союп таштайм. Узун бою бүгүлүп, көздөрүнөн коркунуч, түрүнөн үрөйү учкандык байкалган Кассира кайра жатып калды. Менин нервим ойнобой жүр. Өз жеримден сендей бир вампирлерди сайып коюп качып келгенмин. Бала кезимде байкем шакем менен көп урушуп, эркек немеге теңелип сабап койгонуна карабай көгөрүп, ар нерселер менен жыгач, темир, таш менен уруп, кубалап эле жүрчүмүн. Апам көк жиндинин жини кармады, токтотуш кыйын деп ортого түшүп арачылап, жалынып жалбарып атып араң жоошта турган. Жөн жай отурганда кыялы ит деп кийин эр албай коет, мунуңду башкалары билбесин да укпасын. Кыз киши деген бирдин айындай созулуп, уяң, назик болуш керек деп апам чоң энемеки ортого алып кеп кеңештерин берип калышчу. Чамасы бала кездеги чорт кыял жиным азырда өтө чоң пайдасын тийгизди көрүнөт. Колумдагы бычакты мык чыгармап, эми узун манжаларындагы түтөгөн сигареттин чегер чекпесин билбей жалдыраган атаманшаны карадым. Бир бутум Кассиранын белинде турду. Дубалда колумдагы шумдуктуу бычактын светке чагылышкан жарыгы кылтылдап, серпилип ойнап турду. Акчаңа келдиңби? Жаңылышасың, Таня. Таня эмес, Таттуу. Жаңылышасың, Таттуу. Тилкат жаз. Жазбасамчы, Гала билет, эгер кемпир экөөбүздүн жаныбыз бир. Таттуудан акчамды алдым. Аласам жок деп жаз. Болбосо
Атаманша тоготмоксонго салып мени малкыта карады. Бирок ойноктогон көздөрүнөн ички дүйнөсү тынч эмес экендиги байкалып турду. Жаз! Чаңырып жерди төбөмдөп кассияраны жонго бир тээп алдым. Ал айы деп катуу онтоп жиберди. Көздөрүн жума калган нефтемагнаттын кызы бир колумдагы бычакты, бир мени карап, сабак даярдоочу столумдун үстүнө кол созду да колуна тийген барактардын бирин алды. Так ошол учурда телефон чырылдап калды. Яшков чалып жатыптыр. Биздин генералдын дачасына ишемби күнү кадырлуу коноктору келет. Барып таттуу самса даярдап беришке кандайсың? Генералга жактыбы? Мыш, өзүңдү көрсө эсинен танмак. Генерал каерге чакырып жатат? Генерал деген сөзгө басым коюп сүйлөдүм. Дачасына, Токой Дарья жеге. Дачагабы? Так ошондой. Мен андай ээн жактарга барбайм. Чочубасаң болот. Коопсуздугуңдун кепилдигин өз мойнума алам. Андай болсо ойлонуп көрүш керек. Трубканы койдум да атаманшага кол сундум. Болдубу? Болсо бери бер. Тилгатты окуп эң алдына кассиранын да колун койдуруп алдым. Эмне болгон, генерал? Билсек болобу? Бир шишкар. Эми акырын чыгып кеткиле. Кийин өкүнүп калып жүрбөгүн. Кудай билет, кимдин өкүнүп, кимдин сүйүнөрүн. Алар чыгып кетишери менен эшиктерди кулплай салдым. Адаттагыдай лифтинин эки эшиги шарактай ачылып жабылды да тез эле төмөн көздөй гүлдөгөн бойдон кетти. Сүйүнгөнүмдөн так секирип диван үстүнө жыгылдым. Кудай бир сактады дедим да жакамды кармандым. Күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Ким ойлоптур? Атаманша да көзүн жалдыратып жанынан коркуп калат деп. Бала кездеги көк чинимди кассияра козгобогондо балким экөө мени менен мышык чычкан ойномок. Демек нефтемагнаттын кызы сырың билинде. Акылың болсо эми менден алыс жүр. Бирок ашык кетип калган жокмунбу? Ачуулуу адам ызалуу камандан жаман болуп, бир жолу эптеп жагдайдан чыктым. Ызалуу тигилекөө көкүрөктөрүнө кек түйүп, кекенип кетишкен жок дейсиңби? Бүгүнкү кеткен каталык эртеңки күнгө өкүнүч дегендей болсочу. Эмнеси болсо да жөн жай окуя болгон жок. Эки кыз тең жергиликтүү, демек ар кандай кылмыштуу группалар менен байланыштары бардыгы чын болушу толук ыктымал. Анан калса Мариянын акчалуу бай адамдын кызы. Киши жалдаса да түрдүү жамандык иштерди жасатып коюу колунан келет. Кудай сактасын. Эң башкысы карызым жок. Демек жүзүм жарык. Калганын эми көрө жатармын. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт демекчи. Тоокел. Тамбурдагы сабак. Арып талбас темир тулпары адатынча күүсүнөн жазбай алып учуп, дүкүлдөгөн бойдон салып баратты. Сыртта түн, жалт жулт эткен жарыктары асманды тилип барып, жалп өчкөн жылдыздарга окшоп, зып-зып этип артта кала берип жатты. Дүкүдүк, узак сапарга чакырган бүтпөсүн, поезддин жол жомогу. Кубалашып келгендердин бирөөсү купенин эшигин тырмалап, ачууга аракет кылып кирди. Бул үч мамлекеттин жүргүнчүлөрүн ташыган поездде кимдер гана жүрбөйт? Наркокурьерлер, гастарбайтерлер, чөнтөкчүлөр, закондорду төбөдөй буйлалап байлап алган менттер. Ошол себептүү Мейкин кармашкандарга кулак түрүп гана тынч турду. Алышкандар аял менен эркек сыяктуу. Ака! Ой, Мавлида го, деп чочуп алган ал ордунан тура калып, купенин эшигин ачып жиберди. Мына кызык, шымын шыпырып таштаган кечегил мурутчан жигит Мавлиданы белинен сыга кучактап, купеге киргизе албай жатыптыр. Чарчаган келиндин үн чыгарууга алы келбей калган. Акмак, кое бер! Мейкин жаш жигиттен бири-бирине карышып калган колдорун чыгара албай жатып, кызарган көздөрүнөн улам анын көп ичип алганын билди. Болпойгон тулку оюна жарашыктуу форма кийген проводница жүгүрүп келип, Мейкинге жардамдаша кетти. Ай, жигит, кое бер дейм. Тигилерди карачы. Пензаны менттери келтат. 4 жөнөкөй кийинген жигит тамбурдан чыгып, буларга тез жетип келишти. Эй, урод, колуңду тарт деген алардын бири жооп күтпөй туруп эле масты тумшукка бир уруп тоголотту. Калгандары эки колтугунан сүйрөп, тамбурга алып чыгып кетишти да гүрсүлдөтө тепкилеп жатып калышты. Эки проводница тамбурдун бекем жабылган эшигин ача албай, бакырып өкүрүп жатышты. Акыры бети башы канжалабаса да, өлөсө токмок жегени кебетеги эчбиринен даанабай калган эки буту сүйрөлгөн жигитти алып келишти. Бул учурда Мейкин Мавлюдага муздак суу берип, көңүлүн жубатып отурган. Кыздар, алдыгы жигитти менин ордума жаткыргыла, мен бул жерге келейин, деди. Акам келсинчи бул жерге.
Эки проводница акшыя Мавлюданы карап турду. Сен жөн кетпейсиң кыйшаңдабай. Терин курттап атса үйүңө жеткенче чыда. Өзүңөргө карап сүйлөгүлө. Ким акча берип койсо ошонун сөзүн сүйлөй бересиңерби? Az жерде муну пензага алып кала жаздашты. Түшүнүп атасыңбы? Демек ал бир-эки кылмышты мойнуна илди да түрмөгө кетти деген сөз. Болук проводница бакырып өкүрүп кирди. Мейкин ордунан турду да эки колун көтөрүп: Болду, алтын кыздар. Силердин да ишиңер бар, түшүнөбүз. Орун алмашпасак болбойт. Силерге да, бизге да тынч, деди өтүнө тигилип. Мавлюда уктай албай ары-бери оналактап, кыйналып баратты. Аябай арданып калды окшойт. Жана тиги жигиттин кучагынан ажыратышканда аябай калтырап титиреп жаткан болчу. Кийин барып гана өзүнө келди байкуш келин. Уктай албай жатасыңбы? Унчукпады. Мейкин ордунан туруп, купенин жарыгын күйгүздү да пакеттерди ачып, ичиндегилерди стол үстүнө койду. Атайын жыттуу чөп кошобу айтор, таттуунун самсалары бир башкача жыт буркуратат. Тур, кыйналбай. Самса менен ысык чай ичебиз. Ал мойнун буруп Мейкинди бир аз карап турду да халатынын жакасын кымтылаган бойдон тура келди. Сумкаларың үчүн да төлөдешкенинен эч нерсе бербей койгонмун. Проводницалар ошого өчөшүп, уят сөздөрдү айтып, жинге тийип жатышпайбы? Адамдар кара мүртөз болуп баратышат, түшүнөм. Самсаны жолдон сатып алдыңызбы? Жок, бирөөлөр жолго деп салып берди, деди да кол термостан бул олонто эки чыныга чай куйду. Аябай мыкты повар жасаптыр, деди ал жеген самсасына тамшана. Көрдүңбү? Сенден да өткөн кыйындар бар. Туура. Кайрадан маңдай тескиге отуруп, поезддин ыргактуу терметкенине магдыраганча чай ичип, үнсөзсүз кетип баратышты. Экөөнү тең үйлөрүндө бала бакырлары чыдамсыздык менен күтүп отурушат. Жүрөк түпкүрлөрүндө көрүнө да, көмүскө да байкала калган сагынычтын жышааналары бар. Мүмкүн экөөнүн тең уйкуларын умачтай ачкан нерсе ошол сагыныч болуп жүрбөсүн. Же толуп ташып турган ысык сөз менен кучактын табын сезип калган эки окшош тагдырлуу жандардын ээн купеде суналып жаткан тулку бойлоруна болгон көз азгыруубу, кызыгуубу, балким сүйүү болсочу. Төгүлгөн чачтарын салалап тарап алып: Ака, эркектин баары бирдей эгоист болобу? Деди муңайым. Анчалык эмне болуп кетти? Кашымда айтам, суроо сопкуту жок туруп эле мага асылып кетпедиби? Мындай окуя Москвада да болгон. Хозяйканын баласы, окшошкон акмактар. Заман өзгөрбөдүбү? Коммунисттик партиянын тушундагы гумандуулук, моралдык багыттагы таалим-тарбиянын бири жок. Чет өлкөлүк порно, секс фильмдер тизгине тартылбай кое берилбедиби? Жашоо ушундай турбайбы деген жаштар алды артын ойлонбой шымаланып кирип барып жатышпайбы? Кашымга окшогондор азыр четтен чыгат. Дуулдаган, шарактаган поезд өз жолу менен токтобой кетип баратты. Ортодо сөз уланбады. Өткөндөгү тамаша сөздүн бири жок. Миң ойлонуп жүз толгонсо да оозуна жылмайта турган күлкүлүү сөз кирбеди. Кашымдын осал аракети бир эле Мавлюданын эмес, Мейкиндин да маанайын бузуптур. Бир аз ойго бата өнөрүп турган келин күтүүсүз жерден буулугуп ыйлап кирди. Жашы көздөрүнөн он талап болуп аккан аны карап отуруу мүмкүн эмес эле. Жашып жаман жорук баштаба. Көкүрөгү дарттуунун көзү жаштуу деген. Менден жашырган дагы бирдемең барбы? Ыйлай берди. Бирок ал эч нерсе айтпады Мейкинге. Желбей самса булолонгон бойдон ичилбей ысык чай турду. Мындай учурда жүрөккө тамак да баспай калат. Болук турган бугу дилинен чыгып, жеңилдеп алсын деген ой менен Мейкин тигини жон койду. Ичке каткан, кыйнаган сырды ыйыр алаш ачык айтып алса, ого бетер жеңилдеп, көңүлү да бир аз ачыла түшмөк. Антпеди. Буркурап, эзилип, мурдун шуу тартып, мөгдүрөй берди. Мынчалык бошошконуна караганда, жүрөк тереңине жашырынып жүргөн бул келиндин да бир арманы же муңу болгон болуш керек. Боору бүтүн бирөө жарымы калбай баратат го. Элдин бешенесине жазылган мерез саман кыйланы көрсөтөт окшойт. Базар экономикасынын заң закондоруна көнүшкөнчө, орто жана чакан бизнестин көөрүгү күпүлдөтө басылып, көмүрү дапылдап күйгүчө, өлкөбүздө капитализмдин жүрөгү толук кандуу дүкөдүк сокмоюнча көз жаштан кирпиктер кургабай токшоп калды. Ортолуктагы оор жашоодон улам тырышкан чекелерди ким жазып, инфарктка кабылган жүрөктөрдү, бошогон нерв тамырларын ким айыктырып берер экен? Келин тез эле басылды. Гүлдү бет арчысы менен көз жашын арчынып, кебете кешпирин, кийим кечесин иретке келтирген соң, телмирип, ойго батып отуруп калды. Кайраттуу келин экен да ойлодум эле сени. Шаша келип шар сууга кечүүсүз кирбе деген. Кашымга шарт эле сапарлаш боло коем деп көңүлүңдү оорутуп алдың. Түнөрдү Мавлюда. Оңойлук менен жазыла турган эмес.
мүмкүн сылап сыйпоо эркелетүү керек болуп жүрбөсүн. Мейкин ордунан туруп барып, ага ыктай отурду да жумуру ийинден өзүнө ие тартты. Ушуну гана күтүп тургансып келин кош колдоп мойнуна асыла калды. Чөгө бербе карындашым. Чириген ооздон ириген сөздөр чыга берет. Ошого да киши капа болобу? Өзүң болсо телегейиттеги сулуу, чыйрак, колунан бардыгы келген сейрек кездешчү акчолук делбирсиң. Маскаралагысы келип жатышпайбы? Жаңылышасың. Кашым ашык болуп калып көрдүңбү? Сага жетүү үчүн жан талашып аракет кылып жатпайбы? Эркектер аялдардын баарына эле орду жок асыла бербейт. Анын кайраттуу чачтарынан шуудура тасылаганын токтоткон жок. Алдайсыз. Ал улутунду. Жаш бала белең. Мен сизге жаш баладай сезилбеймби? Кээде жөнү жок ыйлаганыңда бир нерселер эсиме түшүп кетти. Эмне? Бир арманга жакын бир нерсе. Сендей сулуу келинде арман болсо, анда башка аялдар бир куржун арманды моюндарына асып алышпайбы? Ырас акем, арман көп да менде, ака. Ишенбейм. Жөн эле жомок болуш керек. Мейкин калп ишенбемиш болгон сайын Мавлюда ачык сырын айтууга аз-аздан жакындап баратты. Бирок айта албайм да сизге. Уялам. Уялсаң айтпа, ишенмек деле эмесмин. Таң калыштуу. Жакшынакай балдарың, кер муруту келишкен күйөөң, өз үйүң, өлөң төшөгүң болуп туруп, кабырга кайыштырган капкайдагы арманды айтып, оозуңдан жалын бүркүп отурасың. Иштин баары ошол эримде болуп жатпайбы? Урабы? Чертип да койбойт. Башка бирөөнү сүйөбү? Сүйөт, бирок... Түшүнөм, айта бер. Эмне десем, эркекти сүйөт. Я? Мейкин чочуп кетти. Эркекти сүйөт? Кыздекеби? Гомикпи? Ооба. Ошол үчүн мени алыска жиберип отурбайбы? Башка эркек болгондо очоктон каршы чылдырмак эмес. Күйөөңдүн улуты эмне? Метис. Атасы түрк, апасы уйгурка. Кимдир бирөөлөр сөгүнүп сагынып, боолук проводница аларды тилдеп, иши кылып тышта чоң талаш тартыштар жүрүп жатты. Мейкин купенин эшигин коопту карап койду да, кайра өз ордуна келип отурду. Боолук проводница суки, мымры, хренов деген сөздөрдү аралаштырып, уят сөздөр менен тирешкен каяшачылды катырып жүрөт бакырып өкүрөп. Чындыгында чөнтөктөрүнө түшкөн левый акчаларга гана кызыкпаса, түркүн улуттагы ар кыял жоруктуу жүргүнчүлөрдүн масына да, касына да чыдаган проводниктин жумушу кийише тургай ит чыдагыс. Текшерүүчүлөрдүн көптүгүнөн баш адашат. Жинди болуп кетишпегендигине таң калды. Ал кызыктуу дептерди улантып окугусу келди. Бирок купенин жарыгы жеткиликтүү болбогондуктан түнү уктап калууну эп көрдү. Мавлюда. Уктайлы, түн ортосу болуп калды. Түнүңүз тынч өтсүн. Оозуңамай, сырттагылар тынчса биз тынчпыз. Мейкин купенин күңгүрт жарыгын өчүрдү.